таласта мындай адамдар реально эле мындай дерзкий болот экен. Анда өтө эле грубый болушат экен да. Эй, инейин деп ушундай экен да. Бирок ошентсе мындай аябай эме болот экен. Искренний ынтымак дейм да, искренний меймандос болушат экен. Прям мындай жакшы тосуп алышты. Баткен тарапта адамдар аябай кичпейил, анан сылык болушат экен. Аябай сылык, кичпейил. Эми бирок могу Ош, Жалал Абад жактымды жакшы сезе албай койдум. Анткени адам өтө көп, өтө аралаш экен да. Аябай көп улуттар. Жакшы сезе албай койдум. Нарын жакта адамдар мындай көңүлү ток, мындай беймарал жүргөндөй сезилет экен да. Гөлдө деле аралаш да. Гөлдө деген, гөл билбейм кантип айтсам, өзүм гөлдө эме чоңоюп жүргөнүм менен. Гөлдө адамдар мындай алар деле ушун көнүп калышыптыр да, туристтерге, тияк-бияктарга жүрө беришет экен да тоже. Бирок эң эле прям мындай чувствовать эткен ошо Талас менен Баткен болду да. Чүй деле аралаш, биякта деле мындай жакшы сезип алып. Биякта чүйдө эми киши көп болуп, кичине мындай билбейм, орусчалашып калган нерсе туура болобу билбейм. Биякта мисалы башка региондордой прям жакшы сезген жокпуз да. Анан Борборго жакын. Ошондой эмеси бар да. Кыргызстандын меймандостугун, анан эмесинде прям Кыргызстан деген эмени жакшы. Биякта эле бар, бирок башка мисалы региондордон караганда биякта кичине сезилбейт экен да. Эми адамдар аралаш, баары жумуштары менен алек. Ошон үчүн болсо керек дейм да. Бир эже тоже кайра көрүп калыптыр бизди. Анан тоже Инстаграмдан көрүптүр да. Айтат: "Эй, келе балдар чай ичип кеткиле" деп болбой айтат. Айтат мындай бир-эки айтты. Анан биз: "Эже, биз шашып аттык элек, как раз биз жака барып келиш керек болчубуз да. Анда биз барып келели, анан келгенде анда сизге баралы" деди да. Келген обязательно келе деди да. Каршы деп биз кеттик. Анан жумуш кылчу нерсе кылып келатып, анан эстеп кетип атпайбызбы? Биз эжеге сөз берип койтуп элек, чайга барыш керекпиз депчи. Бардык да. Барсак, эже эчтеке даярдабаптыр. Мош келбей калат деген үмүт. Аны да түшүнбөй, анда эмнеге чакырды деп ушундай болдук. Анан бара-бара сүйлөшүп калып, анан бизге айтып беришти да. Биз ушул ситуацияны башка байкелерге айтып берип калдык да, Баткендеги чайын айтты да. "Эй, биякта деген жөн эле чайга мынтип эле кандайсың деп эле жөн эле чайга кел деп чакырып коюшат деп атпайбы" депчи. Силер жок рахмат деп коюшуңар керек экен да. Сени муну колго эле муну тартпаса эле барсаңар болот. Либо кыргызчабы же өзбекчеби деп сурап коюш керексиңер деп атпайбы. Эмнеси экен? Кыргызча деген. Кыргызчаны деген ал мындай. Реально чай ич дегенчи. Өзбек деген жөн эле мындай. Вежливость. Ал келе чай ич деген бул жөн. Кандайсың деген сыяктуу экен да.